Салам достор, сиздер менен окутуу Elementary 2 деңгээлинин эң маанилүү сабактарынын бирине келдиңиздер деп айтсак болот. Бул сабакта узак учурчак же present continuous менен таанышабыз, алчакты кантип түзөбүз, бирге үйрөнөбүз, Эсиңиздерде болсо, биз буга чейин айтканбыз, англис тилинде 3 негизги чак бар деп. Present tense учурчак, past tense өткөн чак жана future tense келер чак. Англис тилинин башка тилдерден айырмасы бул ушул 3 чактын ар башка формалары бар болот дегенбиз. Буга чейинки деңгээлдерде жөнөкөй формалар менен таанышсак, present simple, past simple, future simple сыяктуу, бул деңгээлде биз continuous узак формалары менен таанышабыз. Дал ошол узак формалардын биринчи сабагы present continuous болмокчу. Бул чак негизи кантип түзүлөт, эмне болгон чак, present simple'дан эмне айырмасы бар деп атсаңыздар, азыр мисалдарды карап сабактан жакшылап бирге үйрөнөбүз. Сабакты баштар алдын сиздерге бир чакан тапшырмабыз бар. Бул сүрөттү карап туруп, жакшылап ойлонуп, кыргыз тилинде эле эмне болуп жатканын сүрөттөп көрүңүздөр. Бул жакта мугалимди көрүп атабыз, окуучуну көрүп атабыз. Алар эмне кылып жатат деп ойлойсуздар? Мен ойлойм, сиздер бир аз ойлонуп туруп, анан момундай сүйлөмдөрдү түзмөкчүсүңүздөр да, мугалим китеп окуп атат жана окуучу угуп жатат деген. Эки адамдын баягы сүрөттө азыр кылып аткан кыймыл-аракетин сүрөттөдүк. Буну биз англис тилинде айта турган болсок, биз present continuous узак учурчакты колдонот экенбиз. Баягы эле мугалим китеп окуп атат дегенде the teacher is reading a book деп айтат экенбиз. Ал эми окуучу угуп жатат деп айтыш үчүн the student is listening дейт экенбиз. Байкадыңыздар, демек present continuous бизге кыймыл-аракеттин так азыркы учурда болуп жаткандыгын айтууга жардам берет экен. Мисалы, I am having a lesson with you at the moment. Мен азыр сиздер менен сабак өтүп атам. Учурда сиздер менен сабак өтүп атам. Сиздер менин сабагымды угуп атасыздар. Бул нерсе так азыркы учурда болуп атат. Ушуну айтыш үчүн мен present continuous'ты колдонот экенмин. Present continuous дайыма атайын формула менен түзүлөт экен. Формуласы to be этиши, андан кийин негизги этиш, ага ing мүчөсү улангандагысы, анан убакытты билдирген жардамчы сөз кошулат экен. Мисалы, Эркайым is sleeping now дейт. Эркайым азыр уктап атат дейт. Бул жерде сүйлөмдүн ээси Эркайым болду. Андан кийин to be этиши келди, Эркайымга карата is деп турат. Андан кийин негизги этиш sleep, уктоо, ага ing мүчөсү уланды дагы sleeping болду жана убакытты билдирген жардамчы сөз кошулду. Бул сүйлөмдүн которулушуна карап, биз кыргыз тилинде деле узак учурчактын бар экенин билсек болот. Себеп дегенде, бизде to be этишинин аналогу болуп жатат деген жардамчы этиш болду. Ал эми негизги этишке дагы ing сыяктуу ып мүчөсү уланды. Ошондо is sleeping деген узак учурчактагы форма кыргыз тилине уктап жатат деп айтылды. Азаматсыздар. Эми формулада айттык, биз убакытты көрсөтүп турган жардамчы сөздөр кошулат деп. Алардын момундай дагы түрлөрү бар экен. Эң көп колдонулгандары now, right now, азыр дейт. At the moment, азыркы учурда. Today, бүгүн дейт. Ушул жана башка сөздөрдү жанына кошуп айта берсеңиздер болот, учурчакта так убакытты билдириш үчүн. Дагы эске сала кетчү нерсе, to be этиши эсиңиздерде болсо ата точко карата өзгөрөт, сүйлөмдүн ичинде. Баягы формуланын ичиндеги to be'ни өзгөртүп атканда эске салыш керек буну. Мен дегенде биз I am деп айтабыз. Ал, бул дегенде he is, she is, it is деп айтабыз. Ал эми алар, биз, силер, сиздер деп айтыш үчүн they are, we are, you are деп айтат экенбиз. Эң жакшы түзүлүшүн жана формуласын бирге карап алдык. Эми мисалдарды карап бышыктайлы. I am talking on the phone at the moment. Мен учурда телефондо сүйлөшүп атам дейт. Бул жерде am, talking баягы узак учурчактын формуласы болду. Анан at the moment убакытты билдирип турган сөз болду. Учурда at the moment am talking сүйлөшүп жатам дейт. Кийинки мисал, Гүлнур Сатылганова is singing now. Азыр Гүлнур Сатылганова ырдап жатат дейт. Бул жерде дагы узак учурчактын формуласы to be, негизги этиш ing, is singing болду. Анан убакытты көрсөтүп турган now, азыр деген сөз кошулду. Азаматсыздар, дагы бир мисалды карап алалы. What are you doing now? Эмне кылып атасыңар азыр? We are learning English now. Биз азыр англис тилин үйрөнүп жатабыз дейт. Эң жакшы. Эми түзүлүшүн жана формуласын карап алгандан кийин сүйлөмдөрдү суроолуу сүйлөм менен терс сүйлөмдөрдү түзгөнгө өтөлү. Алгач, узак учурчакта суроолуу сүйлөм түзүш үчүн биз
to be жардамчы этишин сүйлөмдүн астына чыгарып жиберет экенбиз кадимкидей. Мисалы, I am cooking right now. Мен азыр тамак жасап жатам деген сүйлөмдөн суроолуу сүйлөм түзүш үчүн биз to be этишин am'ди сүйлөмдүн астына чыгарат экенбиз дагы. Am I cooking right now? Мен азыр тамак жасап жатамбы деп сурайт экенбиз. Кеттик анда мисалдарды карап бир кайталап алалы. Are you lying to me right now? Сен мага азыр калп айтып жатасыңбы дейт. Бул жерде дагы to be этиши сүйлөмдүн башында турат. Are деп. Кийинкиси is he smiling at me now? Ал мага күлүп атабы азыр дейт. Бул жерде дагы is to be этиши сүйлөмдүн астында турат. Азаматсыздар, бул суроолуу формасы болду. Эми терс сүйлөмдүн формасын карап алалы. Терс сүйлөмдөрдү түзүү үчүн биз to be жардамчы этишинен кийин not терс бөлүкчөсүн кошуп коет экенбиз. Мисалы, баягы эле I am cooking right now деген мисалды алып, мен азыр тамак жасап жатам дегенди терс формада коюш үчүн биз am'ден кийин not терс бөлүкчөсүн коет экенбиз. I am not cooking right now. Мен азыр тамак жасап жаткан жокмун деп. Азаматсыздар, not терс бөлүкчөсүн кошуп, эми мисалдарды карап алалы. I am not working. I am on a vacation right now. Мен иштеп жаткан жокмун. Азыр дем алыштамын дейт. He is not crying. He is sleeping now. Ал ыйлап жаткан жок. Ал уктап атат азыр дейт. Эки жакта тең not терс бөлүкчөсүн байкадыңыздар to be этишинен кийин. Эң жакшы. Эми сабакта кайталала турган акыркы нерсе калды. Бул баягы баарыбызда жаралган суроо болсо керек. Present simple менен present continuous'тун айырмасы эмнеде? Биз деген учурчакта болуп аткан кыймыл аракетти present simple менен деле айта бербейлиби? Эмне кылабыз жаңычакты үйрөнүп атсаңыздар, экөөнүн айырмасын карап алалы. Present simple же жөнөкөй учурчак бизге адатта кайталанып туруучу, өзгөрбөй турган жана фактылар тууралуу айтканда жардам берет экен. Мисалы, Айдай eats sweets. Айдай таттуу жейт. Жалпысынан бир Айдайдын таттууну жей тургандыгынан кабар алдык. Ал күнүгө жейби, мындай жашоосунда таттууну жакшы көрөбү, жалпы факт билдик Айдай тууралуу. Ал эми ушул эле сүйлөмдү биз present continuous'ка кое турган болсок, мисалы, Айдай is eating sweets now деп. Айдай азыр таттуу жеп жатат деп. Present continuous'та кыймыл аракеттин так азыркы учурда болуп аткандыгын байкайт экенбиз. Демек, жөнөкөй учурчак бизге жалпы адамдар тууралуу фактылар, маалымат тууралуу айтканда колдонулса, present continuous так азыркы учурда болуп аткан кыймыл аракетти билдирет экен. Жана албетте айырмасы түзүлүшүндө да болот экен. Present simple'да этиш эле формасын өзгөртсө, present continuous'та to be, анан кийин негизги этишке ing болуп уланган формуласы бар. Is eating, анан eats болду. Эң жакшы, бул биздин акыркы кайталап алчу нерсебиз болчу. Эми алдыдагы сабакта ушул тема боюнча көнүгүүлөрдү аткарып алган маалыматты бышыктап алалы. Бул арада биздин социалдык тармактарга катталып, App Store'дон жана Play Store'дон бизди окутолду издеп, колдонмаңызды жүктөңүздөр. Ичинде кошумча сабак жана тесттерди таба аласыздар. Сабактарда жолугушканча.